Дүйнө боюнча эң ири жаңгак токою Кыргызстанда жайгашкан. Фергана чаткал тоо кыркаларынын түштүк беттериндеги жаңгак токойлору өзүнүн уникалдуулугу жана жаныбарлар дүйнөсүнүн байлыгы жагынан дүйнөдө теңдешсиз. Бул жаңгак токойлору өзүнүн флора жана фаунасынын био көптүрдүүлүгү жагынан дүйнөдө жалгыз гана деп таанылган уникалдуу токой. Алардын жалпы аянты 276 000 гектарга жетет. Дүйнөдө көрсөтүүсүнүн кезектеги чыгарылышынан Кыргызстандын жапайы жаңгак токойлору анын айлана чөйрөгө жана адам саламаттыгына тийгизген таасири тууралуу айтып беребиз. Жалал Абад облусунун Базар Коргон районундагы Арстанбаб жаңгак токою өлкөдөгү эң белгилүү жана көлөмү боюнча чоң токой. Анын аянты 6080 чарчы чакырымга созулат. Айрым бактардын жашы 1000 жылдык, ал эми бийиктиги 30 метрге чейин. Алар жыл сайын 1,5 миң тонна жаңгак берет. Жаңгак деп аталган касиеттүү дарактын мекени Грекия эмес, Фергана өрөөнүнүн түндүк тоо этектери болуп дүйнөдө жападан жалгыз жапайы реликтик токой экендиги илимде эч ак эле такталган. 60-70 жылдардагы изилдөөлөрдө окумуштуулар жаңгак дарагынын белгилери мындан 35-60 миллион жыл мурун, башкача айтканда жер каймактагандан бери планетанын тарыхынын 3-чүлүк доорунда эле бул жерде өсүп тургандыгын далилдешип, аны дүйнөлүк маанидеги бирден бир ушул жерде гана өскөн дарак деп түшүнүү керек деп таанышкан. Ал жөнүндө араб жана перс саякатчылары да кабар берет. Мисалы 10-кылымдагы араб саякатчысы Истахри өзүнүн жолдор жана мамлекеттер жөнүндө китап Масалик ал-Мамалик деген китебинде Сок, Усрушану, Фергана жана Шаш жерлеринде мөмөлөр абдан көп. Бул жагынан буларга эч бир өлкө тең келбейт жана ал жердин кала берсе малы да мөмө менен тамактанышат деп айткан. Тимурид, Фергананын башкаруучусу жана кийинчерээк Индияда Улуу Моголдор империясынын негиз салуучусу Захир ад-Дин Мухаммед Бабур өзүнүн Бабур Наами китебинде 1511 жылга чейин Ферганада жашаган мезгилдери жөнүндө жазган жерлеринде Анжиян, Касан, Ош жана алардын тегерегиндеги тоолор жөнүндө сөз кылып жатып, калың жаңгак токойлору Анжияндын жанынан эле башталгандыгын, алардын ичинде сандаган жапайы илбээсиндердин жана канаттуулардын болгондугунан кабар берет. Мурунку мезгилдерде эбегейсиз чоң аянтты ээлеген жаңгак токойлору 1917 жылы октябрь төңкөрүшүнө чейин аеусуз кыйратуунун натыйжасында бир канча азайып кеткен. Жаңгак жана башка баалуу жыгачтарды эмерек жасоо үчүн кыйоо, айрыкча жаңгактын уюлун алуу иши жаңгак токойлорунун куурашына алып келген. Совет бийлиги бул токойлорду элдин мүлкү деп жарыялап, акырындап аны сактоого өтө баштаган. Бирок аларды сактоо жана туура пайдалануу маселеси алгач жакшы жолго коюлган эмес. Алгачкы эсептөөлөрдө жаңгак токойлорунун аянты 33,4 миң гектар болсо, кийин улам көбөйүп отуруп 1930 жылдары 45 миң чарчы километрге чейин жеткен. 1945 жылы Кыргызстандын түштүгүндөгү жаңгак токойлору мамлекеттик мөмөлүү токой заказчигине айландырылган. 1945 жылы Жалал Абад облусу боюнча жалпы аянты 775 миң гектарга барабар жаңгак токойлору бүткүл союздук токой коргоо болуп жарыяланган. Бул иш Кыргыз СССР министрлер советинин 1950 жылына чейинки төрагасы Исхак Разаковдун жетекчилиги астында ишке ашкан. 1950 жылы болсо түштүк Кыргызстандагы жаңгак токойлорунун башкармасы уюшулган. Грек жаңгагы деп аталышы тарыхый ката болгонун тарыхчылар айтып келишет. Анткени Искендер Орто Азияга жортуулга келип, жаңгакты көрүп, анын дарылык касиетин жактырып, өзү менен кошо Македония, Грекияга алып кетет. Кыргызстан менен климаты окшошураак болгондуктан тез эле топурагы жаңгак бактарын кабыл алып, Грекияда Балкан жарым аралында көбөйө баштаганда падыша жаңгагы деген ат менен Европанын жана алдыңкы Азиянын базарларында кеңири сатылган. Кийинчерээк ботаниктер бул мөмөнү грек жаңгагы деп аташып, бул ат илимий терминге айланып кеткен. Орто кылымдарда жаңы доордо жана соңку жаңы доордо мекени Кыргызстан болгон жаңгак токойлору Закавказьеде, Кытайдын түндүгүндө, Индиянын түндүк провинцияларында, Иранда, Кичи Азияда, Балканда, Украинада, Грекияда, Батыш Европанын кай бир аймактарында, АКШнын Калифорния штатында, аты күл Норвегия менен Швецияда өсүп калды.
Азыркы дүйнөдө бакчылык жол менен жаңгак токойлорун өстүрүүчүлөрдүн ичинен эң ирилери Кытай, АКШ жана Түркия. Ошондой эле Украина менен Молдавияда да бир топ өстүрүлөт. Ал эми Кыргызстандагы жаңгак токойлору болсо негизинен жапайы реликтик токой катары сакталып турат. Жаңгактын бийиктиги 5 метрден 50 метрге чейин жеткен. Жалбырагы күүмө, бир үйлүү дарак. Шагынын диаметри 10-12 метр. Май айында гүлдөп, мөмөсү сентябрдын аягынан октябрга чейин бышат. Мөмөсү данектүү, тоголок же сүйрүү. Анда май, белок, А, В1 жана башка витаминдер, түрдүү пайдалуу заттар бар. Жаңгак мөмө дарагы катары ошондой эле кооздук учунда өстүрүлөт. Жыгачынан баалуу буюм, урук, кабыгынан боек, өңдөгүч зат алынат. Майы тамак ашка пайдаланылат. Ошондой эле лак, самын жасоодо керектелет. Жаңгак чынында эле дүйнөдөгү мөмөлүү дарактардын төрөсү. Жаңгак дарагы 150 жылдан ашуун жашайт. Ошол эле учурда Кыргызстандын жаңгак токойлорунан 800 жылдык жаңгактарды да табууга болот дешет адистер. Жетил элек дарактын кабыгы жылма жана күл сымал көгүш. Качан дарак жетилген кезде ал жаракалуу жана каралжын көгүш түскө айланат. Жаңгактын жалбырагы кочкул жашыл, эллипс сымал узундугу 30 сантиметрге чейин жетет. Жаңгактын дарагынын шактары да чоң болот. Жаңгак токойлору эң биринчи кезекте нымдуулукту сактаган, абаны тазалаган, суу агымдарын камсыздаган, климатты нормалдаштырылган жаратылыш булагы. Экинчиден, мөмөлөрүн пайдалуулугу, дарылыгы жагынан уникалдуу азык. Ал эми үчүнчүдөн, жыгачы, жалбырактары, тамыры түрдүү чарбачылыкка пайдаланылган, түрдүү эмеректер жасалган, курулуш материалдарын камсыздаган зор байлык экендиги талашсыз. Жаңгактын маңызы медициналык жактан эң пайдалуу, ал өзгөчө таттуу жана сиңимдүү. Калориялуулугу жагынан жумурткадан, күрүчтөн, кой этинен, соядан 2-3 эсе, ал эми шоколаддан 1,5 эсе ашып түшөт. 1 кило жаңгак маңызы өзүнүн сиңимдүүлүгү жагынан ар бир килограммдан болгон этти, балыкты, сүттү, нанды, картошканы жана алмурутту чогуусу менен алмаштыралат. Жаңгактын маңызынан түрдүү таттууларды, маселен халваларды, конфеттерди, таттуу токочторду жана башкаларды жасашат. Жаңгактын маңызында 45-77% пайдалуу май, 8-ден 21% белок бар. Ал боор, атеросклероз, жүрөк кан тамыр, ашказан ооруларын дарылоого пайдаланылат. Жалбырагы курт кумурскаларды жок кылса, быша элек жаңгактын кабыгында С, В, Р витаминдери, А провитамини бар. Жаңгактын быша элек мөмөсүнөн витаминдүү концентрат жана витаминдүү кыям даярдашат. Медицина илиминде жаңгак мээнин жакшы иштешине да пайда келери аныкталган. Жаңгак тамак ашта колдонуу көп пайда алып келет. Ал ичеги карынга да таасири чоң. Дарыгерлердин айтуусу боюнча, жаңгак керемет азыктардын бир катары рак менен гана күрөшпөстөн, ууланган маалда детоксикацияны басаңдата алат. Ошондой эле мөмөлөр жүрөк кан тамыр ооруларынын пайда болуу коркунучунун 3/1 азайтат.